эки маанидеги макулдашуу келишимине кол коюлду. Биринчи 93-жылы ачылган Кыргыз Орус Славян университетин модернизациялоо боюнча, андан ары алардын мүмкүнчүлүгүн арттыруу боюнча чоң иш-чаралар жүрөт. Кыргыз Республикасы тарабынан бир топ сунуштар берилди. Анын ичинде инженердик кесипти, ошондой эле бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында жетишпей жаткан так илимдер, адистиктери боюнча мугалимдерди даярдоо. Башкача айтканда бул физика, химия, биология, математика боюнча орус тилиндеги мектептерге орус тилинде предметтик мугалимдерди даярдоо сунуштарын бердик. Ошол эле учурда кесиптик квалификациясын жогорулатуу. Анткени Кыргызстанда бүгүнкү күндө 160га жакын орус тилдүү мектептер жана 660тан ашык аралаш тилдүү мектептер бар. Мына ошолордун кесиптик компетенциясын жогорулатууну эске алуу боюнча биз атайын Россия Федерациясынын билим берүү министри менен кездешип, мына ушул маселелерди талкуулаштык. Ошондой эле булар Кыргыз Республикасынын аймагында кампус курушат. Кампус толугу менен ушул 20 миңге жакын студентти кабыл алып, анын ичинде эң башкы маселе эки өлкөнүн билим берүү стандарттарынын негизинде адистер даярдалат. Кыргыз Республикасы өзүнүн сунушунда жергиликтүү жана эл аралык рыноктун талабына ылайык адистиктерге багыт алууну сунуштады.